Корей жигит менен кыргыз кыздын сүйүүсү. Жашоодо сүйүү сезими ыйык экенин турмуштагы көрүнүштөр өзү эле далилдеп тургансыйт. Ал эми турмуш басылмасы өлкөлүү интернационал үй-бүлөлөр тууралуу баянын уланта бермекчи. Бул жолу Лимон KG басылмасы маектешкен таттуу түгөйлөр Алексей менен Мадина Кимдин сүйүү баянын кыргыз тилине котордук. Учурда 23 жаштамын. Жакында турмушка чыгып, жолдошумдун фамилиясына өттүм. Ал эми улутум кыргыз. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин юриспруденция бөлүмүн аяктагам. Ал эми жолдошу Алексей менен жалпы достору аркылуу таанышкан. Алгач алардын ортосунда эч кандай мамиле болгон эмес. Бирок убакыттын өтүшү менен жакындык пайда болгон. Алардын жолугушуу кинотеатр, кафелерге баруу менен коштолуп, Мадина туулган күнүндө сүйлөшкөн, кызым болосуңбу деген сунуш алган. Мадинанын жүрөгүн корей жигити акылдуу, чечкиндүү сапаттары менен багындырды. Кыз жигиттин жолугушуусу жалпы 3 жылдай уланып, Алексей турмуш куруу сунушун 2017 жылдын октябрында кайрадан Панорамадан айтып, ооба деген жоопту алган. Эми ата-эне менен тааныштыруу милдети турган эле. Алексейдин апасы менен таанышуу учурунда катуу толкунданганы менен Мадинанын эсинде калды. Ошол күнү болочоктогу кайын-энесине жагынуу үчүн Раминди ачуусуна карабай толугу менен түгөткөн. Бирок бул кыйынчылыктан да кайын-эне менен келиндин мамилеси келишкени маанилүү эле. Ошондой эле Мадинанын ата-энеси кыз жигиттин мамилесине каршы болгон эмес. Алексей мусулман экени да мүмкүн эске алгандыр. Ал эми үйлөнүү тойго даярдык жарым жыл мурун башталган. Кызды үйүнөн узатуучу да күн келди. Мадина өмүрүндөгү эң маанилүү күн болгон үйлөнүү тойдун планын өзү сунуштап, жакындары да аны колдогон. Алгач кыз узатуу жөрөлгөсү жакындарынын курчоосунда өтүп, андан кийин кызды ата-энесинин үйүнөн алып чыгып кетишкен. Ал эми калың берүү салтын Мадина өзү колдогон эмес. Жана апасы да анын пикири менен макул болду. Алар үчүн эң негизгиси 2 жаштын бактысы. Заманбап үйлөнүү той кийинчерээк өтүп, 2 жаш каалагандай Европа стилинде жана Корей элинин салттарынын коштоосунда уюштурулду. Мадина 2 көйнөк даярдап, алардын бирин той күнү кийсе, экинчиси тойго чейин тоодо жасалган сүрөткө түшүү аземинде кийип жүргөн. Эң кызыгы, Алексей менен Мадина той күнү түшкө чейин уктап, андан кийин гана майрам башталган. Бир күнү Алексейдин ата-энеси Корей элинин улуттук ханбок кийимин кийсе, Мадинанын апасы кыргыздын оймо чиймеси түшүлгөн көйнөк кийген. Салтанаттын алдында Корей салты менен 2 жаш ата-энелерине тизелеп жүгүнүштү. Муну менен алар энелерине болгон урмат сыйын көрсөткөн. Ал эми дасторконго Корей элинин азыктары, салаттар коюлган. Салтанаттын жүрүшүндө Алексей жубайына бийлеп берсе, Мадина сүйүүсүн арнаган ыр окуп берди. Учурда Мадина кайын журту менен жакшы тил табышып, жылуу мамиледе. Ал эми ачуу тамак ашка көнүп калды. 2 жаш маданият жана жашоосу менен кеңири таанышуу үчүн Түштүк Кореяда жашоо чечимин кабыл алышкан. Булак турмуш KG.